Кар көчкүдөн Бишкек-Ош жолу эки тарапка тең жабылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 13 мартта түнкү саат 22:40 чамасында Бишкек-Ош жолунун 246-чакырымында көлөмү 2,5 миллион куб кар көчкү түштү. Жол эки тарапка тең жабылды. Токтогул райондук өзгөчө Кырдаалдар кызматкерлери жеринде изилдөө иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери Ош тараптан Бишкекти көздөй келе жаткан автоунааларды артка кайтарууда. Токтогул районунун Арал постунда эки чатыр тегилип, жүргүнчүлөргө ысык чай уюштурулду. Жалал Абад облустук милициясы Сузак, Базаркоргон, Ноокен, Токтогул райондорунда жана Ташкөмүр, Каракөл шаарларында блокпостторду орнотту. Азыр Каракөл шаарында 25 оор жүк ташуучу, 110 жеңил автоунаа, Токтогул районундагы Арал постунда 50 оор жүк ташуучу, 60 жеңил, Базаркоргон районунда 5 оор жүк ташуучу, Сузак районунда 20 оор жүк ташуучу, 7 жеңил машина токтоп турат. Жол качан тазаланып бүтүп ачылаары кабарлана элек. Кар бийик деген бара. В общем бийик. Домдомда бийик билбейсиң. Okay.